Саламатсыңар урматтуу айымдар. Сиздер менен бүгүн 14 апрелде Орозодун 2-күнү саламдашып, учурашып жатканыма шүгүр жана ыраазычылык билдирем. Бүгүн бизде айтылчу тема бул айдын жаңырышы жана айдын жаңырышында кылынчу техникалар. Эң негизгиси эле биздин ата бабаларыбызга кайрылсак, алардын чоң ата, чоң апаларыбыздын, таңетай аталарыбыздын колунда чоңоюп калсак, же болбосо каникулда барганда байкап жүрсөк, айдын жаңырышына, айдын толушуна чоң маани беришкен да. Кыздарын толгон ай койгон, ай толгондо төрөлүп калса, же айды көргөндө ушул айды көргөнүмө шүгүр деп жуунуп коюшкан, жакчы көрсөтүшкөн, булар деле техника болуп саналат да. Алар ушунчалык касиеттүү, ушунчалык акылман келишкен, муну эч жактан укпай эле, эч кайсы китептен окубай эле өздөрү эле өздөрүнүн жүрөгү менен сезген. Ошол нерселерди эгер бизге чоң ата, чоң апаларыбыз үйрөткөн техникаларды колдосок эле жашообузда көп жакшы нерселер өзгөрөт деген ишенич бар менде. Эң биринчи техника бизде бул фиолетовый браслет деп айтылат. Өзүңөрдү элестетип көрсөңөр, өзүңөрдү эстеп көрсөңөр, жаман жаңылыктар бар го. Интернетти ачсак деле, Instagram'дан, YouTube'дан, Facebook'тан ошолорду көрүп, WhatsApp'тан бирөөгө жөнөтөсүңөрбү? Ошолорду кандай бөлүшөсүңөр? Могу кантип кеткен? Муну муга жиберип коюш керек, абайласын дейбиз го. Ошол нерселерди токтотуш керек. Эң негизгиси жаман нерсени эмес, жакшы нерсени байкашыбыз керекпиз. Ошол эле интернетте, ошол эле Instagram'да, ошол эле Facebook'та жакшы нерселер болуп атат, бирок биз ошолорду таратканды эмнегедир шашылбайбыз. Өзүңөрдү эстеп көрсөңөр, башка жакындарыңарды деле элестетип көрсөңөр, бул биз ошончолук негативге батып кеткенбиз да, ошончолук жаман нерселерди көргөнгө эле көнүп калганбыз. Ал эми бул фиолетовый браслет болсо, ошол өзүбүздүн жаман ойлорду, оюбузга келген жаман нерселерди токтотконго жардам берет. Мисалы үчүн, бирөөдөн жаман сөз угуп калсаңар, же бирөөгө жаман сөз айткыңар келсе, же жаман ой келип кетсе, оң колуңарга тагынган браслетти алып туруп, билерикти сол колуңарга тагып аласыңар. Бул экспериментти Уилл Боуэн негизи 2006-жылы ойлоп тапкан. Налыбасаң жашооң өзгөрөт деп атаган да, китеп жазган. Мир бир жалап деп айтылат. Ошол фиолетовый браслет жөнүндө эксперимент кылган, ал өзүндө биринчи эксперимент кылып көргөн. Ошондо 20-30 жолу алмаштырган, бир колунан бир колуна чейин. Ал эми мен бул браслетти 50 жолу алмаштырдым. Мен күнүнө 50 жолу жаман ойлонот экенмин. Жаман нерселерди ойлонот экенмин, же адамдар жөнүндө балким жаман ойлоп коет экенмин. Ошол нерсени өзүмдө токтош үчүн мен бул браслетти, эгер жаман ой келип калса, жаман нерсе окуп калсам, жаман ойлоп койсом, кайта бул сол колуман оң колума кийип коем. Сиздерде азыр билериңер, браслетиңер жок болсо, күмүш, алтын болсо деле колдоно берсеңер болот. Бирок эгер жок болсо, чачка байлаган резинка бар го, ошону деле колдоно турсаңар болот. Бирок эртең барып өзүңүзгө сөзсүз ушундай фиолетовый колуңуздан келсе сатып алсаңыз жакшы болот. Эгер фиолетовый жок болсо, колдоно эле жүргөн билерик браслеттериңерди колдоно берсеңер болот. Эң негизгиси бул жерден жаман ойлоруңарды токтотуп, жакшы ойлоруңарды байкап, анан кийин жаман ой келгенде бир колуңардан бир колуңарга браслетти кийип коюу. Анан эмнеге бул техниканы сиздер 27 күн кыласыздар? Негизи көп нерсеге көнүш үчүн, өзүңдөгү өзгөрүүгө көнүш үчүн, же болбосо өзүңдөгү жаман бир көнүмүш адаттан арылыш үчүн сен 21 күн аракет кылышың керек экен да. Мисалы үчүн 21 күн ичинде сиз эгер китеп окугуңуз келсе, 21 күн бир барактан күнүнө окуп чыгышыңыз керек, бир да күн калтырбай. Ошондо сизде көнүмүш адатка айланат. Кийин окугуңуз келип калат, же болбосо ошого көнүп каласыз. Ал эми жаман адаттарыңыз болсо, 21 күн ошол адатыңарды колдонбой койсоңор, 22 күнү акырын-акырынан андан аны уже унутуп баштайсыздар. Муну деген 1950-жылы Максвелл Майлс, пластический хирург байкаган экен да. Ал пластический хирург өзүнүн клиенттерине операция жасаганда мурдуларын өзгөрткөн, көздөрүн өзгөрткөн. Ошондо ошол өзгөрүүлөргө көнүш үчүн пациенттер
21 күн дегенде анан көнүшкөндө 3 жуманын ичинде көнүшкөн. Биринчи күндөрү өзүн күзгүдөн көрүп кабыл алышчу эмес, экинчи күндөрү кабыл алышчу эмес. Анан кийин бара бир жумадан кийин эмес, 2 жумадан кийин эмес, 3 жумадан кийин өзүн күзгүдөн көрүп, ошол мурду менен өмүр бою жашагандай кабыл алган да. Ошон үчүн көп техникаларды, көп нерселерди 21 күн, 27 күн колдонгула деп айтылат. Азыр мен силерге айткан браслет техникасын, фиолетовый браслет техникасын да 27 күн колдонушуңар керек. Экинчи техника болсо бул рисовая миска деп айтылат, күрүч техникасы. Үйүңөрдө болгон күрүч болсо болот, же болбосо базардан атайын сатып келсеңер болот, өзүңөргө арнап. Идиш аласыңар, анча чоң эмес, жарымынан ылдыйраак күрүч саласыңар, андан кийин элестетесиңер. Бул жер планетасында күрүч толтура, бардыгына жетет. Менде дагы биз негизи кантайбыз, жаман нерселерди ойлоп калганбыз да. Үйдө кочейкелер, хозяйкалар билет да, продуктлар түгөнүп барса паника болуп баштайбыз. Бул жок, тигил жок деп баштайбыз. Балдардын кийими жок, алыш керек, тигинисин алыш керек. Бирок ошолордон биз азыр өзүбүздүн оюбузду жакшы нерселерге бурганга аракет кылабыз. Мисалы үчүн бул күрүч менен суктанасыңар, сонун күрүчтөр экен. Чын эле канча адамдар бул күрүчтү биз жер жүзүндө жешет. Ошогуну деп отуруп, суктанып отуруп, анан кийин күнүнө 27 күн же болбосо тыйын монета, же болбосо кагаз акчалардан деле салсаңыздар болот. Аралаштырып жакшы ниеттерди коесуңар. Ушуну аралаштырып атканда жакшы нерселерди ойлоносуңар. Башка нерсеге, башка адамдарга жаман нерсе таңуулабайсыңар. Өзүңөр жөнүндө жакшы нерселерди ойлойсуңар. Үйүңөргө киреше, береке келип атканын элестетесиңер. Жылдан жылга, күндөн күнгө, айдан айга, жылдан жылга акчаларым көбөйүп атат деп айтып, жакшы нерселерди ойлонуп, ушул техниканы жасайсыңар. Бир да күн калтырбай 27 күн, же болбосо эртең мененби, түштөбү, бир эле жолу күнүнө ушундай акчаларды аралаштырып коесуздар. 27 күн өткөндөн кийин бул тыйындарды алып чыгып, же кагаз акчалар болсо ичинен алып чыгып, өзүңөрдүн үйүңөргө бир нерсе сатып аласыздар. Мен сиздерге айтпайм бияка 200 сом, 100 сом салгыла деп. Балким 1 сомдон саласыңар, балким 2 сомдон саласыңар, бирок ушунчалык ишеним менен саласыңар да. Анткени биз деген жаман нерселерге көнүп калып, жакшы нерселерди байкабай калдык да. Анан ушул 27 күндө силер айланан чөйрөдөгү жакшы нерселерди байкайсыңар. Мисалы үчүн азыр жаз келди. Чөптөр өсүп бартат. Канча көп чөп бар. Канча дарактар бүчүр байлап баштады, гүл ачып баштады. Кандай булар көп да, жан жаса жан көп, кар жаса кар көп. Бардыгын көп деп элестетип, көп деп эсептеп, ошого ыраазы болосуңар. Экинчи техника боюнча айтылды. 27 күндөн кийин тыйындарды алып чыгып, үйүңүздөргө керек бир нерсе сатып аласыздар. Анан кийин ошол нерсени менен колдонгон сайын, мисалы үчүн кружка болсо, чай ичип атканда, мен ушундай техника жасадым эле, ошондо жакшы нерселерди ойлогом деген ой силерге автоматтуу түрдө келип баштайт. Экинчи техника болсо, максатка карай 100 кадам деп айтылат. Биз жаңы дептер сатып аласыздар. Ар кандай өзүңүзгө жаккан сатып аласыз. Меники 20-48 барак экен. Анан эң негизгиси жашыл ручка. Жашыл ручка сатып аласыңар. Анткени биздин мээбиз жашыл өңдү вперед дегенде кабыл алат экен, алга дегенде. Анткени жашыл светофор бар да биздечи, ошону көрүп биз алдыга карай жылабыз да. Ошондой сыяктуу эле бул жашыл өң бизде деген бардык аткарылат, алдыга, алга дегендей кабыл алат экен да, сигнал катары кабыл алат экен. Ошон үчүн биз баракты алабыз дагы, ар бир баракка номерлерди жазып чыгабыз. 1, 2, 3, 4, 100 деп жазабыз. 100-чү баракты ачып туруп, өзүбүздүн 10 максатыбызды жазабыз. 10 максатыбызды жазабыз. Эң негизгиси учурчак менен жазабыз. Мисалы үчүн менин iPhone 12 Pro Max кандай өңдө болсун? Жашыл өңдөгү. Мынча гигабайт, мисалы үчүн канча? Кааласаңыздар ошону жазып коесуздар да. Бар деп коесуз. Учурчак менен жазасыз. Бүгүн
сиздин колуңузда iPhone бар деп элестетесиз. Экинчи, бирок бул максаттар ошо 3 айдын ичинде аткарылчу максаттар болуш керек да. Мисалы үчүн сизде азыр таптакыр жумушуңуз жок болсо, же болбосо акча тапканга мүмкүнчүлүгүңүздөр жок болсо, асмандан түшүп калчу нерсени жазбайбыз. Ошого 3 айдын ичинде мүмкүн аткарылып калат деген нерселерди, бирок силер мүмкүн деген сөздү колдонбойсуңар. Ошол нерселерди жазасыңар. Учурчак менен жазасыңар, 10 максатты жазасыздар. Өзүңөр каалаган, өзүңөр ишенген, башка бирөө таңуулаган эмес, өзүңөрдүн чын жүрөгүңөрдөн чыккан максаттарды жазасыңар. Андан ар бир күнү, мисалы үчүн бул биринчи баракты ачтым, 14.04 деп жаздым бүгүнкү числону. Кечинде ачып, бүгүнкү күнгө шүгүрчүлүк келтиресиңер. Кудайга шүгүр, мен бүгүн ойгондум, дем алдым, жумушка бардым, тамак жедим, дагы эмнелерге ыраазы болдуңар, ошолордун баардыгын бир баракка толтуруп жазып чыгасыздар. Же болбосо бир эле сөз, эки эле сөз жазып койсоңор болот, Кудайга шүгүр деп. Бул уже өзүңөрдүн фантазияңарга жараша. Балким экинчи бетти ачып туруп 15-апрель деп жазасыңар дагы. Бияка болсо балким дейм да, күнүгө эле шүгүрчүлүк жаза берсеңер болот, же болбосо ошол максатыңарга карай силер кандай кадам таштадыңар, эмне кылдыңар, айлык алып мынча сомун коюп койдум, же болбосо бирөө мынча сом берди, мынчасын коротпой коюп койдум деп жазсаңыздар болот. Эң негизгиси силер бияка iPhone сатып алдым деп жазган жоксуңар да, бар деп жазсаңар. Балким силерге бирөө сатып береттир, балким жолдошуңуз белек катары береттир, балким үйдөгүлөр сатып береттир, ата энеңер, бир туугандарыңар, жакын адамдарыңар. Ошон үчүн сатып алдым деген нерсени сатып алыңар, аябай өзүңөр эле сатып алган нерсени сатып алдым деп жазасыңар, калганы болсо бар деп жазасыңар, же колдонуп жатам деп. Бул техника боюнча да түшүнүктүү болду окшойт. Андан кийин бул 100 максатка карай кадамдар, андан кийин 100 максат деген дагы техника бар. Буга болсо дагы ушундай өзүңөр каалагандай, өзүңөр каалагандай дептер сатып аласыздар, общий тетрадь. Эң негизгиси эртеңки күнгө калтырбаңыздар. Бүгүн мүмкүнчүлүгүңөр барбы, чууркап барып сатып алып, чууркап келип жазаңыздар ушул техниканы. Анткени бул силердин максат. Бул силердин алдыңарга койгон каалоолоруңар, бул только өзүңөрдөн да. Кудайдан суранасыңар орозо маалында, бирок өзүңөр дагы ошого аракет кыласыңар. Конкреттүү түрдө айтыш керек муну, конкреттүү түрдө жазыш керек. Биз кээ бир айымдар бар экен, кээ бир адамдар бар экен, мектепти бүткөндөн бери ручка кармай элек. Ошолордун мындай жазганда фантазиясы ойгонот да, мен мондай каалап атпадым беле, мондай болушун ойлочу эмес белем деп ошолордун баардыгы кагаз түрүнө түшкөндө өзүнчө бир сонун ичиңерде сезим пайда болот. Андан кийин 100 максатты жазасыңар. Эң биринчи 1-ден 10го чейин. Биякта жашыл ручка эмес, каалаган ручка алсаңыздар болот. Мисалы үчүн кызыл алсаңар болот, көк алсаңар болот. Анан бир жумада аткарылчу максаттарыңарды жазасыңар. Мисалы үчүн мен билем да, эртең шоколад сатып жей алам. Мен баунти шоколадын жедим деп жазам. Бияка мен эртең жеген там да, ошентип жазам. Анан бүрсү күнү мен мисалы үчүн баняга барарымды билем. Мен баняга бардым, сонун нерсе алдым деп жазам. Ошого бир жумада аткарылчу нерселерди жазабыз. Мисалы үчүн жөн эле мен үй жыйнадым, мен үй жыйнайм деп деле жазсаңар, биякта учурчактын деле кереги жок. Жүрөгүңөрдөн чыккан сөздөрдү жаза берсеңер болот. Бирок эң негизгиси номерлерди коебуз 1-2 деп. Андан кийин бир жумада аткарылчу нерселерди жазабыз. Үй жыйнадым деп деле жазсаңар, үй жыйнайм деп деле жазсаңар болот. Терезе жуудум деп жазып коюп туруп, терезе жуушуңар керек. Бир нерсени жазайм деп туруп, ошолду чындыгында жазаш керек. Анан 11-ден 20-га чейинки максаттар бул 1 айдын ичинде аткарылчу максаттар. Буларды деле сиздер билесиздер да өзүңүздөрчү, кайсы маалда кайсы жумушту кыласыңар. Ошолорду жазып коесуңар. Анан 21-ден 30-га чейин бул 3 айда аткарылчу жумуштарга. Мисалы үчүн кээ бирөө үйүн актайттыр, балким 1 айдын ичинде. Мен үй актайм, же мен үй актадым деп жазып койсоңар, 1 айдын ичинде аткарылчуларгачы 3 айда болсо кандай нерселерди кыласыңар, өзүңөргө тиешелүү нерселерди каалагандай кылып жазасыңар. Андан кийин 31-ден баштап биякта эч кандай чектөө жок. Өзүңөр каалагандай жазсаңыздар болот. 100гө чейин өзүңөр каалаган 1 жылдан 5 жылга чейин аткарылчу максаттарыңарды жазасыңар. Анын максаттарды жазып атканда эң негизгиси өзүңөргө ишенесиңер. Ушул аткарылат, ушул болот деп. Андан кийин жакшы ниеттерди коесуңар.
Анан визуализация техникасын билсеңиздер, ошолорду да иштетсеңиздер болот, элестетип, балким үй жөнүндө кыялданып жүрөсүздөр, өзүңөрдүн кыялыңарда үйдү элестетип жазыңыздар. Балким машина алгыңыздар келет, машинаны жазасыздар. Эң негизгиси биякта 30тан баштап эч кандай чектөө жок. Өзүңөр каалагандай 5 жылдын ичинде ала турган нерселериңерди, жете турган нерселериңерди, бул материалдык эле нерсе болсун деп айтпайм. Балким сиз мисалы үчүн бир нерсени үйрөнгүңүз келет, өзүңүздүн дагы ошого хоббилериңизге көңүл буруңуз. Анткени биз баардыгын эле материалдуулукка байлап таштап атыкпы. Ошол 100 максаттын ичинде өзүңөргө мындай материалдык эмес дагы байлыктарды жазыңыздар. Бир нерсеге үйрөнгүңөр келсе, ошону жазгыла. Кайсы курска барыңар келсе, ошону да жазгыла. Балдарыңардыкын жана жолдошуңардыкын, үй бүлөлөрүңөрдүкүн 70-80 кылып жазсаңыздар болот. Бирок эң биринчи 30 максат бир жумада, анан бир айда, анан 3 айда болчу максаттар жалаң өзүңөр жөнүндө болуш керек. Андан кийин 50-гө чейин максаттарды коюп атпайлы, мындай глобальныйраак, масштабныйраак максаттарды, аларды дагы жалаң өзүңөргө байланыштуу жазасыңар. Андан кийин эле бир туугандарыңарды кошсоңор болот. Жолдошуңуз бар болсо, жолдошуңузду, жакындарыңыздардын максаттарын кошуп жазсаңыздар болот. Баардыгын эле түшүнүктүү айтып бердим деп ойлойм. Эгер кандайдыр бир суроолор болсо, каналдын астына комментарийлерге жазып койсоңуздар болот. Видеонун астына баардыгына убактым болсо жооп бергенге аракет кылам. Урматтуу айымдар, кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Өзүңөр эмне ниет кылып, кандай ичиңерден ниет кылып, сөз бар го, баардыгы ниеттен деген. Жакшы ниет кылып орозо кармап атабыз. Ар бир күнү ооз ачарда, ооз бекиттерде жакшы ниет кылалы, ошолордун баардыгы ишке ашсын. Алакан жайып жараткандан, Кудайдан эмнени сурап жатсак, ошолордун баардыгын жоксуз калтырбасын. Жаныбызда ар дайым жакшы адамдар болсун, жаман адамдар бизге жолой албай, сүйлөй албай жүрө беришсин. Ал эми жакын адамдарыбыз, биз жакшы көргөн адамдар, бизди жакшы көргөн адамдар аман болушсун. Үй бүлөбүз, ата энебиз, баардыгыбыз эмки орозодон ушундай кемибезден көбөйүп, ушул состав менен көбүбүз түгөйү жоктор түгөйлүү болуп, бала сурап жаткандар балалуу болуп, үй сурап аткандар үйлүү болуп, машина сурап аткандар машиналуу болуп, илимге жетпей жүргөндөр билимдүү, илимдүү болуп, өзүнүн алдына кандай максат койсо, ар бирибиз ошол максаттарга жетели. Жолубуз ар дайым ачык болсун, жакшы адамдар курчап жүрсүн, жумуштарыбыз алдыга жылсын. Анан жана техникаларды сөзсүз жазаңыздар. Эң негизгиси өздөрүңөргө ишениңиздер. Балким болушу мүмкүн, үйдөгүлөр айтышы мүмкүн, эмне эле болуп атасың, эмне эле жазып атасың, ой сен мындай кылбай эле кой, тиндей кылбай эле кой деп. Бирок эч нерсе кылбай эле жашоогон алып жашагандан көрө, өзүңдүн жашооңду өзгөрткөнгө аракет кылып, көп нерсени окуп, билип жашаган менин оюм боюнча сонун. Эмки эфир Кудай буйруса менин оюм боюнча 17 апрелде болот. Анда дагы аялдардын энергетикасы, энергиялар жөнүндө, вибрациялар жөнүндө сүйлөшөбүз. Ошого чейин, жолукканга чейин жакшы туруңуздар.